Бұл глобалдық күч қатары азыр қалайлы қалабайлы Америка бар. Қытай өте итаттанғаны байқалып тұрады. Бұл нефт, ошол Хүрмүз кысыгынан өткөн нефт, ошого тийишпегиле. Трамптын гана айынан болуп атат деген менен бул негизинен Американын эле тышкы саясаты. Орусиянын акыбалы азыр жакшы эмес. Ядерный оружие немес да, Израильчи. Ошол негизге карап атканда адамдык көз менен караганда мындан сүйүнүш мүмкүн эмес, толугу менен жүрөк ыйлай турган акыбалда. Курал колдонгон, кан төгүлгөн немеге мындай чоң державаларында катышкан бир немесине барбайт деген ойдомун. Эң жабыркап аткан Иран дагы мындан этият аткандан кийин биз далалат кылып атабыз, токтойт жакында деп Трамптын оозунан чыкканда неме түшө калбады, нефттин баасы дачы. Бирок бул акыркы токтомуз кайрадан белгилүү убакыттан кийин кол салуу боло берип, Ирандын акыбалы жакын учурда оңой эмес. Дүйнөгө деле бир неме. Ушундай сөз бар экен. Согушту мылтык менен баштайт, мылтык баштатат, бирок экономика токтотот депчи. Жакынкы чыгыштагы кырдаал мына азыркы учурда кайрадан курчуп, дүйнө коомчулугу келечегибиз кандай болот экен деп абдан кооптонуп турган учур. Мындан улам биз ушул жаңжал канчалык масштабта жетиши мүмкүн деген суроолорго жооп издейли деп студиябызга эл аралык маселелер боюнча, өзгөчө ушул жакынкы чыгыш боюнча абдан күчтүү эксперттердин бири Искендер Ормон уулун чакырган элек. Саламатсызбы? Саламатсыз. Чакырыгыбызды кабыл алып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем, Искендер мырза. Айтыңызчы, мына азыркы учурда Иран Америка Кошмо Штатынын согушу абдан курч мүнөздө өтүп турган учур. Анан ал азыркы мындай мына канча бир 15 күнгө жакындап калды көрүнөт, бул аскерий кургактагы бир согушка өтүп кетүү деңгээлине азыр жеттиби же андай кооптон азыр жокпу? Ушундан баштасак. Албетте, согушту баштатуу колуңда болушу мүмкүн, бирок бүтүрүү сенин колуңда болбойт деген дагы бир сөз бар эмеспи? Анын негизинде алып караганда тараптар канчалык күндөрдү белгилеп, сааттарды белгилеп, 4 жумада, 1 айда деп атса дагы, анын бир башталып алгандай мындай масштабтуу чоң өлкөлөрдүн кагылышы же болбосо чабуулунан кийин айткандай контролдуу түрдө токтотуш кыйын. Кара чабуул жерден аскерлердин кол салышы киришин дагы айтып атышат. Кургактагы согуш деп коюп атышат. Кургактагы согуш депчи, кургактагы согуш деп айтып атышат. Эми согушта ушундай деп айтылат экен. Эң көп курмандыкка учурагандар бул чындык болот депчи. Себеби дагы бир неме, бул согуш бир амал көйлүк депчи. Анан бизге дүйнөгө жайылып аткан, берилип аткан маалыматтын канчасы туура, канчасы амал көйлүк менен айтылып аткан нерсе, аны билишибиз дагы дайым туура боло бербейт да, дайым биле бербейбиз. Эми бул жерден кара чабуулун кургактан кол салууну, кургактан согушту баштатууну Америка айтып атат, Израиль сөзсүз кылышыбыз керек деп, аябай буга кызыктар болгон, баягы агасына ишенип алып эле башкасынын үйүнө ташырытканга, бирөөгө тийишкенге окшогон Израиль көбүрөөк кургактан да баш жазып керек деген өзүнүн далалатын айтып атат. Бирок ага андан аябай этияттанат. Эң айла жок болуп калганда болушу мүмкүн, бирок айла жоктук кайсыл жер? Бирок ал айла жоктук жерге келе элек деп ойлойм. Канчалык бир кийинки бир опшндардан же болсо бир чечимдерден бириси болушу мүмкүн. Бирок дароо кирүү үчүн өтө чоң рисктери бул ошол тараптар үчүн, согушуп аткан тараптар үчүн, кол салган тарап үчүн, канчалык күчтүү дүйнөлүк держава болсо да Америка үчүн, ошонун канатына калкалап алган Израиль үчүн, анын жанында дүйнө үчүн аябай чоң таасирлери натыйжасы болуп калат. Ошон үчүн андан этияттанат. Ага жеткирбей бир багынтканга, ага жеткирбей бир өздөрүнүн
каалаган белгилүү точкасына жеткенге аракет кылып атышат да азыр. Ошол эле учурда айрым аналитиктер бул конфликт мындай чоң державалардын ортосундагы бул мындай каршылыкка алып келиши мүмкүндүгүн дагы эскертип жатышат да. Анан бул согуш чындыгында эле бир глобалдык кризистин башаты болуп атат деп айтууга негиз түзүлүп калдыбы азыр? Эми азыркы учурда көп эле окуялар биз сырттан карагандай рационалдуу боло бербейт экен. Мындай акыл эстүү мондай болсо натыйжасы мондай болот деген ой менен боло бербейт экен. Кээде эмоция болот экен, кээде ал жерге боюнча кылган тактика стратегиялардын катасы болот экен, акылсыздык болот экен, же болбосо кээ бир ишенимдердин жеңилүүсүнө кирип калгандар болот экен. Ошондой бир негизде алып караганда бунун албетте чоң таасири болуп атат. Кризиске айланып кетүү, бул өзгөчө экономикалык зыяндуулугун натыйжа берген кризиске айланып кетүүсү ыктымалдуулугу бар. Азыр эле уже таасирин тийгизип аткан учур. Бирок дүйнөлүк бир чоң кагылышууга учурап кеткенине мен буну балким каалообуз көбүрөөк ошондой болгон үчүнмү деп кээде өзүмдү болуп коем. Чоң дүйнөлүк согушка айланып кетпейт го деген ойдомун. Себеби дүйнөлүк державалар дегенде бул глобалдык күч катары азыр эми каалайлы каалабайлы Америка бар. Канчалык биз Кытайды, Россияны, башка өлкөлөрдү дагы дүйнөлүк күч десек дагы алар көбүрөөк регионалдык күчкө дал келет да. Себеби акыркы ушул Ирандагы жаңжал башталганда дагы, чабуул башталганда дагы ошол чоң деген өлкөлөрдүн позицияларын, билдирүүлөрүн караганда дагы аябай эле жумшак, этияттанып, көңүл оорутуп албайлы дегендей, кол салгандардын дагы көңүлүн оорутуп албайлы дегендей эле бир таризде болгону да буну көрсөтөт деп ойлойм да. Ошол эле эксперттер жазып атат да, мисалы Израиль, АКШ менен Ирандын ортосундагы тирешүү чындыгында бул Кытайга каршы мындай геосаясий күрөштүн бир бөлүгү болуп калды депчи. Анан чындыгында эле ушул айтылган ойлорго кошуласызбы? Бул жаңжал ошого негиз болду беле? Эми бир эле Кытай эмес, өзүн бул ачык эле Американын тышкы саясат боюнча акыркы доктринасында эле жазылган. Биз үчүн, Америка үчүн да өзүнчө эң чоң кооптуу өлкө бул Кытай. Биз ошого каршы керектүү саясатыбызды жүргүзөбүз деп ачык эле айткан. Эми күчтүү дүйнөдөгү өлкөлөрдүн бир тарабы жаңы тренд баштатабы, же болбосо жаңы бир өзүнүн саясатын баштатабы, же болбосо бир кандайдыр бир багытка басым жасайбы, аны ачык эле белгилүү бир саммиттер аркылуу, белгилүү документтер аркылуу айтат экен. Мисалы, ошол эле Давос саммитинде айтылган, же болбосо Мюнхенде айтылган, же болбосо өздөрүнүн ушундай доктринасында айтылган маселелер көбүнчө ачык эле болуп атат. Булар Кытайга дагы болгон, бирок бир эле Кытай эмес, өздөрүнүн кызыкчылыгына керектүү багытты кадам таштап багытка, анан ага тоскоол болгондордун бар. Анын ичинде Иран болушу мүмкүн, анын ичинде Орусия болушу мүмкүн, анын ичинде башка дагы өлкөлөр болушу мүмкүн дегендей да. Ушул Кытай фактору жөнүндө сурагым келип атат да, Искендер мырза. Мисалы, Кытай Ирандын негизги энергетикалык өнөктөшү болуп эсептелет да. Анан Пекин бул кризисте бир мындай нейтралдуу болобу же дипломатиялык бир өзүнүн позициясын ачык билдириши мүмкүнбү? Мисалы, бүгүн эле окуп калдык, Тышкы иштер министрлиги аркылуу мындай ал деле менимче нейтралдуу позицияны гана билдирип койгондой болду да. Бирок сиз мунун ар жагын эмнеден көрүп атасыз? Бул жагдай кандай өнүгүшү мүмкүн? Эми Кытай өтө этияттанганы байкалып турат. Билдирүүнү да шашпай жасады. Шашпай жасаганда дагы дүйнө күткөндөй мындай алоолонгон бир күч менен, маңыз менен жасаган жок. Жеңил желпи жасады. Анан акыркы жаңы Аятулла шайланган рехбер шайлангандайында Иранда аны дагы буну этият кыл, эми буну дагы жок кылып койбо деп сурангандай бир неме кылды. Эң эле кооптонгону бир кытайлык аналитиктердин дагы басылмаларга бир эмес чагылбадыбы? Кытай үчүн Ирандын режими, Ирандын акыбалы эмес, өздөрүнүн кызыкчылыгы биринчи турат. Ал кызыкчылык өздөрүнүн энергетикалык ресурстары, өздөрүнүн байланыштары. Ошон үчүн Хормуз деп дагы айтып атышат, Хормуз деп көбүнчө айтылат.
ошол Хормузда ошол кысыктан өткөн эң чоң нефттин көпчүлүк бөлүгүн кардар катары Кытай алат экен. Ошол боюнча биздин кызыкчылыгыбызга бөгөт коюлбасын. Ошол кызыкчылыгыбызга тийишкен болсо биз дагы өзүбүздүн чарабызды көрөбүз дегендей. Негизги эң бул жаңжалдын ичинде анын үчүн эң кызыктар болгон же болбосо эң мындай көңүл бура турган нерсе экенин ачык айтты да. Менин кызыкчылыгым бул энергетик, бул нефть, ошол Хүрмүз кысыгынан өткөн нефть, ошого тийишпегиле. Ошону этияттагыла дегендей айтып атат да. Анда бул Ирандын негизги колдоочусу болуп калабы? Ирандын албетте бул жерде дүйнө бир аз дагы Америка жана батыш өлкөлөрү, батыштык балыктар жана анын эң ураны демократия ураны менен буну кызыкчылыктарды ачык эле алдыга чыгарышат да. Кытай болсун, Иран болсун, Россия болсун, булар андан улак, андан дагы тескери же болбосо бир аз авторитардык же болбосо ошол эле учурда ал баалуулуктар критерийлери, баалуулуктар тутунган жакшы деген нерселери дал келбеген ортодо, мындай романдарга түшүнүктүү сөз менен айтканда. Ошон үчүн бул душмандык эмес, өтө жакын дос эмес экени да, кызыкчылыктары өтө ортодо эмес экени да белгилүү да, билип турат. Анан ушул эле кырдаал Борбор Азияга дагы кандай, ошонун ичинде Түштүк Кавказга кандай таасир этиши мүмкүн деген да суроо жаралат да. Мисалы, акыркы 2-3 жылдын ичинде Иран аркылуу өтүүчү бир нече транзиттик, анан мультимодалдык эл аралык транспорттук коридорлор ишке кирген эле да. Анан бүгүнкү күндө мисалы Иран аркылуу өткөн транспорт же логистикалык коридорлор Борбор Азия үчүн канчалык таасир этиши мүмкүн? Борбор Азия өлкөлөрүнө таасирин берет. Бирок ал кысыктан Иран аркылуу өткөн баягы соода жолдорунан Борбор Азиянын көлөмү өтө чоң эмес. Бизге негизги кирген жак Кытай, же болбосо Россия, Новороссийск, же болбосо Кытай аркылуу ошондой келген жагы бар. Бизге негизги соода алакаларыбыз Иранга, мисалы, карадан, кургактан, Түркия жактан келаткан машина жолдору же болбосо кара жолдору, кургак жолдору, же болбосо кеме менен келип туруп, Бендар Аббас ошол жактан келген. Анын көлөмү дагы өтө чоң эмес, бирок таасир сөзсүз болот. Бизге мисалы азыр глобалдашкан дүйнөдө жашап аткандан кийин бизге түз болгондун кыйыр болуп деле тезде келип калып атпайбы? Ошол эле биздин эң чоң соода өнөктөштөрүбүз Россия болсо, Кытай, Түркия, булар эң чоң таасирденип аткан өлкөлөр болгондон кийин алардын таасиринен биз сөзсүз таасирденебиз да. Бул дегендик эң башта цепочка катары кеткен да. Түз таасиринен дагы кыйыр жолдон таасири көбүрөөк жана тез келип калат да. Мисалы нефть кымбаттаганда ал дароо аркасынан инфляцияга себеп болот. Инфляциянын аркасынан ал инфляция биринчи тамак ашка таасирин берет. Туура, сөзсүз. Тамак аштан кийин курулуш, күнүмдүк бардык тармакка таасирин бере баштайт. Анын эткени сөзсүз бизге келет. Бул дегендик ар бир өлкөнүн өзгөчө экономикасы баягындай сезимтал болгон өлкөлөрдүн калкынын тезирээк жакырданышына себеп болот да. Бул натыйжада бизге келип эле согуштар дүйнөнүн ошондой эле экономикасы чабал болгон өлкөлөрдүн элинин жакыр болушуна, жакырданышына түрткү берген нерсе. Кандай? Бул инфляция болгондо мурда алып аткан 5 сомго алып аткан же болбосо 55 сомго алган бир продукттун, 500 сомго алган продукттун кийин инфляция болгондон кийин анын жарымын алып каласың, же болбосо 70% алып каласың дегендей. Ошентип барган сайы акчанын күчү кетип, кирешеңин баягы күнүмдүк турмушуңдагы позитивдүү таасири азайып, ошентип сөзсүз согуштун тез эле биздин дасторконубузга таасирин бере баштаганын билинген учурда, азыркы учурдачы. Мисалы азыр дүйнөлүк рынокто нефтинин бир баррели $100 чыгып калды деп жатышат. Анан эгер ушундай боло берсе, бул абдан бир чоң кризис жаралышы мүмкүн экен да, туурабы? Албетте, кризис
кризис деп коелу, ошондой эле эми жакшы эмес, чындап эле экономикалык оор учурга кириптер кылат да. Мисалы барель немеден мурда 61 барель нефть 60тын айланасы болуп аткан, азыр 100дөн көтөрүлүп кайра ага колдоочу баягындай финансылык немени кылгандайын ал тармакка 500 миллион киргизди дейт. Америка жана батыш өлкөлөрү дагы кошумча киргизгенге өздөрүнүн ниетин билдиргенден кийин кайра түштү 90дун айланасында. Бул дегендик аябай чоң, бул неме да, айырма да баары өчө. Бул дегендик мурдагыдай болушу, азыркы жакын учурда мурдагыдай болушу кыйын. Бунун тез эле бүтүн өлкөлөргө таасир тийгизиши мүмкүн. Анан согуш деген ушундай экен да. Ал бир жагынан бир Кытайды мелжеши мүмкүн. Же болбосо Индия тиги Иранды негизги кастык менен анын экономикасын начарлатууну, жок кылууну ойлошу мүмкүн. Бирок ошол учурда эластыктан өзү этияттап аткан, санкция жарыялап аткан Россиянын кайра нефть сатышына көз жумуп, бир аз жада калса ачыктан деле сүйлөшүп жол берди деп атышат да. Эми бардык нерсе контролдо болушу дайым мүмкүн эмес экенин көрсөтөт. Азыр Россия фактору боюнча учка айтып өтпөдүңүзбү? Бул конфликтте Россия кандай роль ойношу мүмкүн? Мисалы, Москва Иранды ачык колдоого алышы мүмкүнбү? Сиз кандай прогноз бере аласыз? Азыркы эми канчалык Трамптын негизинде биз тышкы эл аралык саясатты, Американын тышкы саясатын көрүп атсак дагы, бул эми Американын саясаты, бирок бул жерде ушул кездеги Американын тышкы саясатына Трамптын ролу менен жүрүп аткан учурда, тышкы саясатычы. Анан ошол Трамптын бийлигинде жашап атат Америка. Анан Трамптын өзүнүн аткарган ролу менен деп коелу. Канчалык буну Трамптын гана айынан болуп атат деген менен бул негизинен Американын эле тышкы саясаты, бул чоң машинанын эле жүргүзгөн жаңы багыты, дүйнөнүн келген шартына жараша, мисалы ошол эле Давосто, Мюнхенде айткан мындан ары күчтөрдүн укуктуу болгон, күчтөрдүн негизги өкүм сүргөн дооруна келди эл аралык саясатта дегендей. Башкача айтканда Америка Кошмо Штаты буга чейин эле ушул согушка даярдык көрүп келген деп атасыз. Көрүп келген, келип тарыхтын ушул тилкеси Трамптын учурунда ачылды. Трамптын учурунан Трамп окшогон адамдын Америкага келишине жана Трамптай бир роль аткарышына бир жол ачты. Ошого кызыкчылыгы ошого дал келди дейли. Бир жагынанчы. Жана сураган сурооңузга, Орусиянын акыбалы азыр жакшы эмес. Баарын дүйнөгө маалым. Экономикасы согушуп атат, согуш учурунда согуш деген бул каражат дегендик. Сен каражатың болсо согушасың. Согуш күн сайын миллиардтаган каражаттар, чыгашылар болот. Бул дегендик ошондой Украина менен болгон жаңжалында чоң каражаттар кетип атканы белгилүү. Бул каражаттын канчалык көп кеткени ошончолук ичинен сен энергияң, акыбалың, күчүң кетип аткандык дегендик. Азыркы учурда 4 жыл болуп калды. 4 жылдан берки жүрүп аткан тынымсыз согуш, эң кымбат согуштардан бириси болгон эң кымбат жаңжалы Россияны чындап эле алсыздандырып койду. Ал мурдагыдай эч болбоду дегенде согуштан мурдакы акыбалдай Америкага же башка ошого окшогон жаңжалга өтө өкүмзар бир билдирүү жасашы, позициясы белгилеш кыйын. Мына Сирияда көрдүк, Сириядан чыкты, чыкпай эле. Бул жактан Иранга эч кандай ачык билдирүүсүн мындай байкаган жокпуз. Эми болду, нравалык негизде бул өлтүрүлгөн туура эмес дегендей бир адеп акылакка чакыралы дегендей эле болуп калды да. Эми бул уят эле дегендейчи. Эми бул мурдагыдай сен менин бул жактагы союзниким болсо, менин аябай стратегиялык кээ бир багыттарымда ортоктошум болсо кандай кылып атасың деген өкүмзар неме боло албады. Демекки күч баланстары ошол акыбалда экенин көрсөтүп турат. Башкача айтканда, Орусия өзүнүн позициясын азыркы шартта ачык билдире албайт экен. Ачык билдирген ошол. Өзүнүн акыбалынча билдире алат дегендик да. Европа боюнча, мисалы, эгер согуш дагы эле узакка созулса, Европа менен дүйнөдө мындай саясий бөлүнүү болушу мүмкүнбү? Европа менен Американын ортосунда
Эми акыркы Трамп келгенден кийинки Американын тышкы саясаты, дүйнөлүк системадагы өлкөлөрдүн ролуна болгон көз карашында Европанага бир жакпаган нерсе болуп атканы белгилүү. Бирок эми алардын келип кээ бир баалуулуктарда, кээ бир кызыкчылыктарда узакташышы мүмкүн, ажырым болушу мүмкүн, бирок негизги баалуулуктарда буларды дагы эле бири-биринен толук ажыратыш кыйын. Мисалы, азыркы учурда канчалык Иранга жасаган чабуулда канчалык буну Израилдин тукуругу менен Америка жасап атса дагы, бирок буга Англиядагы, Франциядагы, ошол эле Европа биримдиги дагы жалпы эле өзүнүн позициясын колдоо иретинде көрсөтүп атат. Кээ бирлери мында аскердик кемелери менен, аскердик өздөрүнүн базаларынын колдоону качуу менен, эми булар биздин өзүбүздүн гана кызыкчылык төп келген жерде, тогошкон жерде деп атышат, бирок натыйжада тарабын белгилеп, ачык эле позициясын айтышты. Мисалы, Европа биримдигинин сөзчүсү биринчи чабуулдан кийин эле кайра Ирандын сырткы Американын базасы болгон жерлерге ок атуу башталганда, Иранды тез арада ок атууну токтот деп, чабуул көргөн Иран анан ошого жооп берип өзүн жандал баштап атат. Жандал баштап, кандай эч болбосо душманга да зыян берейин, же болбосо башкаларды дагы жаныма тартып, буга согушту токтоткула, биз да зыян көрүп атабыз деп, башка өлкөлөр да мындан мындай өзүнүн ооруган жерлерин сезип даттанышсын дегендейчи. Ушундай болгондо биринчи Иранды күнөөлөбөдү. Мисалы, демекки жалпы стратегиялык бир немелерде, кызыкчылыктарда орток, белги тактикалык белгилүү бир заман тилкесиндеги иштердин жүрүшүндө айырмаланат, албетте, айырмаланыш. Мисалы, Ирандын элинде мындай Аятолла Хаминейни мындай жактырган, баары эле жактыра бербеси айгине болду окшойт. Бул жолу дагы бир. Анан азыркы учурда ушул Иранда бийлик алмашуу, мисалы, согуштун токтотушуна алып келиши ыктымалбы, же ушул саясий кырдаал баягы башындалар айтпады беле, биз аягына чейин барабыз депчи. Аягына чейин барышы мүмкүнбү? Эми аягына чейин деген сөздү дискуссия баягы мындай жол сүйлөшүү жардам береби? Эми бул жерде бир канча немелер бар да, альтернативалар бар да. Аягына чейин деген сурооңузга байланыштуу, аягына чейин дегенде ар кимдин согуштан, бул жаңжалдан күткөн аягына чейинки максаты ар түрдүү да. Азыр Ирандыкы бул жерден болушунча зыян, максимум зыян көрүп атат. Бирок ошонун болушунча зыянын азайтып, анан бул жерден чачылбай, таркабай, бөлүнбөй чыгып алыш да. Эгерде мамлекеттүүлүгүн сактап калыш эң чоң жеңиш болгон турат да. Бул канчалаган стратегиялык баягындай ресурстары, стратегиялык мекемелери, же болбосо баягындай точкалары талкаланып жок кылынып атканына карабастан, экономикалык болсун, саясий болсун, жалпы эле аскердик болсун, өтө чоң жоготууга учурагына карабастан, бунун бөлүнбөй, жарылбай, эң негизгиси Аятулла, мурдагы Аятулла белгилеп кеткен 79-дан кийинки революциядан кийинки системасы улана тургандай болуп сакталып калса, бул чоң жеңиш деп эсептелген. Буларда өзгөчө дух күчтүү экен да. Эми улуттук дух. Улуттук дух бул жерде ишенич фактору аябай неме да, ишеним, диндик ишеним менен саясий практиканын ушунчалык жуурулушкан, азыркы доордогу жуурулушкан бирден бир өрнөгү десек болот да. Же болбосо эң алдыңкы өрнөгү. Эми бул жерде Иран негизинен эле бизге өтө узак болбосо дагы, биз түшүнүк катары, анан жалпы эле кызыкчылыктарыбыз өтө тез, жакын болуп көрүнбөгөн үчүн дагы кызыкпай, узак калгандай көрүнөт да. Бир жагынан өзү өтө кызык болгон өлкө, өз негизи элечи, ойлоп көргүлө. Шииттик ишеним, исламдын ичинде шииттик бир багыттагы ишенимдин саясий бир режимге айланып, анан эң
ушул учурдагы дүйнөдөгү эң өнүккөн адамзаттын өнүккөн тилкесинде ошол форма менен уланып атат да. Башкача айтканда бул мамлекеттик системага кирген. Мамлекеттик системага кирген. Үчү кызык, мен балким угармандарга неме болуш үчүн буну айтып коюшубуз керек. Азыркы Иран ислам жумурияты, негизинен жумурият, анан төңкөрүштөн ислам жумурияты деп алгандар. Анан булар шиизмдин тарыхында дагы, шииттик тарыхында да, Ирандын тарыхында дагы биринчи жолу ушундай дин кызматкерлеринин, дин авторитеттеринин, дини авторитеттердин саясатта ушундай ачыктан биринчи төбөл болуп мүмкүнчүлүк алган доорун жашап атат да, революциядан кийин. Мында мурдакы акыркы өлтүрүлгөн Хаманейден мурдагы биринчи революция баягы лидери болуп баштатып, жаңы Ирандын ислам жумурияты болгон Ирандын куруучусу Хумейнинин бул ортого койгон бир теориясынын негизинде болгон кызыктуу бир неме да. Ушунчалык азыр дайым көңүл бура бербеген үчүн ола калгандай сезилет экен, бирок мына жаңжал башталгандан кайрадан көңүл бурганыңда Ирандын өзүнүн системасын эле ушунчалык ичке бир чеберчилик менен токуган экен да, системасын дин менен светтик. Бул эми бир жагынан Ирандын эң күчтүү тарабы, себеби элдин ишенимге таяп туруп, диндик түшүнүк менен, диндик ишеним менен чогуу консолидация кылуу, эми коом бир багытта ишене алса, бул эң чоң күч да бир багытта. Аны ишендирүү дин аркылуу кылып, аябай чоң мүмкүнчүлүк алган. Бул эң күчтүү тарабы болгондой эле, бир жагынан ошол эле акыбалы контрасттык түрдө эң слабый тарабы да, эң алсыз тарабы. Себеби ушунчалык Ирандын потенциалы же болбосо ресурстары ушундук көп. Дөйлөп көргүлө. Дүйнөдө газ ресурстар, резервтер боюнча дүйнөдө экинчи өлкө. Нефт резервтер боюнча үчүнчү өлкө. Эки чоң ресурстар боюнча да биринчи 5тин ичине кирген башка өлкө жок. Ошон жагынан алып караганда жөн эле сатып коюп, жөнөкөй сөз менен айтканда сатып коюп таркатып элине таркатып жатса деле боло тургандай дегенде, эми чындыктарга жол бербей, бирок ошончолук ресурстары көп болгон. Анан геополитикалык жайгашкан жер, ойлоп көргүлө, нар жагында океанга чыга алат, бул жактан Азия менен байлаша алат, дүйнөнүн ортосунда бир тогошкон жерде. Бул геополитика боюнча теорияларда дагы кайсыл жагынан алып калса дагы бир борбордо жайгашкан өлкөлөрдөн бириси да. Экинчиден тарыхый жагынан дагы бул эми байыркы, эң байыркы тарыхы болгон өлкөлөрдөн бириси. Эң байыркы тарыхы болгон, исламдан мурдагы, исламга чейинки тарыхы дагы аябай чоң маданияттын өкүлү. Ислам башталгандан кийинки, мусулмандашкандан кийинки тарыхы дагы ал жерде канчалаган империялар, канчалаган чоң династиялар, канчалаган чоң күчтөр өткөн жер да. Анан бул өзүнүн исламга чейинки маданияты боюнча дагы, исламдан кийинки өткөргөн тарыхы маданияты боюнча дагы биздин бул жердеги жалпы эле мусулмандардын эң алдыңкы төбөлдөр, аалымдар, окумуштуулар дегендердин көпчүлүгү ошол чөлкөмдө жашап, ошол жерден чыккандар да. Мисалы жагабыз. Мындай карасак, баягы бардык жагынан шунчалык чоң потенциалы болгон өлкө. Жана дин менен журулушкан системаны курганда чоң күчкө, бирок бир жагынан мен шуну уруксат берсеңиз бир аз да ачыктайын. Себеби бир жагынан эң алсыз абалы да. Себеби бул система ошол диндик багыттоо менен чоң консолидация кылгандай эле азыр модерн дүйнөдө баягындай экономика үчүн, өнүгүү үчүн керектүү болгон эмнелер, баягы дал келүүдөн узак да, керек баягы өнүгүүгө бир тоскоолдук жагы бар деп коелу. Кандай? Ойлоп Аятулла азыркы Муштаба Хаманей шайланбады болчу. Эми ошол башында турган система, ал бардык нерсенин башында да. Муну эми диндик неме менен туура болбойт, бирок кадимкидей ыйыктык бир немеси бар. Жада калса эми баягындай кавычкага айтайлы, кудайдай эле бир немеси болгондой дегендей да, көрүлгөн эл тарабынан. Неге? Исламда дагы
мусулмандарда biz сүннитпиз, эхли сүннет вал жамаат деп коет. Алар шиит. Шииттерден мусулман берки сүнниттерден айырмаланып, мисалы сүнниттерде пайгамбар күнөөсүз, пайгамбар исмет деп коет да, масум деп коет. Күнөөсүз деп коет да пайгамбарлар. Пайгамбарлардан башка адамдар күнөө, ката, кылмыш кылышы мүмкүн. Потенциал түрдөчү. Буларда имам деп азыр рехбер деген нерсе, ошол исмет деген, бул имам деген, бул рехбер деген, бул күнөөсүз, күнөө кылбайт. Бул күнөө деген анын үчүн күнөөдөн алыс. Күнөөдөн алыс. Күнөө эч кандай априори жок анда дегендейчи. Дегенде күнөө кылуу эмес жок. Күнөө деген аны менен эч кандай тоошпойт деген нерсе аларда кабыл алынган. Мындайча айтканда, эмне кылса ал диндин атынан, дин менен кылып атат, ал өзүнүн улуу ыйыктыгы менен кылып атат. Баардык сөз бир нерсе бар деген. Ошонун негизинде, бирок дини баягы светтик, күнүмдүк жашоонун үстүндө кылып атпайбы. Бул эми ошол неме менен караганда бүт системанын башында бирден бир баардык нерсе колунда, канчалык алдында шайлоо болуп, президенти болсо, сот системасы болсо дагы негизги бүт күч структуралары, экономикалык негизги бутактар, сот системасы бунун колунда бул дайындайт негизги көпчүлүгүн. Президенттердин жана депутаттардын шайланышы да аларда баягындай аятуллахтарды 10 кишиден турган, 12 кишиден турган группа, конституцияны коргоо комитети. Алар тарабынан тандалып, алар уруксат берсе чыгат. Же болбосо булар шайлана турган 80 азыр рехбер тарыхында биринчи жолу болду деп атат, эми мындай шайлоо эмес, 88 кишиден турган адистер тобу деп булар рехберди шайлайт, мисалычы, азыркы аятулла. Бирок анын дагы көпчүлүгүн кайра эле рехбер дайындайт, аны эмес. Эл тандайт, бирок рехбердин багыттоосу менен. Бирок бул кишинин келиши менен мисалы бир нерсе өзгөрүшү мүмкүнбү? Же болбосо Ирандын бүгүнкү мындай согушууга потенциалы азыр канчалык болуп калды деп ойлойсуз? Бушу суроо өткөндө акыркы жанагы боюнча толуктап коеюн, күчсүз жагы деген системасын. Ошол күч болуп туруп кайра жоопкерчилик, баягындай жоопкерчилиги, мүмкүнчүлүгү, укуктары аябай көп, жоопкерчилиги аз болгон лидер бар. Анан бир жагынан жоопкерчилиги аябай көп, укуктары аз болгон президент жана немелер бар да. Баягы сен машинени рулунда башка, газды тепкен башка дегендей да мындай. Ошондой бир акыбал бунун экономикасына, бунун тышкы саясатына, ички саясатына, жалпы эле институттарынын иштешине бир таасир берип, бул натыйжада заманбап тоордо азыр эми Нобель сыйлыгын алган Ажемоğlu'нун дагы айтуусу менен институттар өлкөнүн өнүгүүсүндө институттардын өз алдынча иштей алышы, күчтүү болушу, экономиканын өнүгүшүнө, бир өлкөнүн күчтүү болушуна негизги фактор деп атпайбы? Анысында ал жерде бул система кайра институттардын иштебешине себеп болуп калып атат дагы. Ошондой чоң потенциал болгон Иран азыр экономикада чабал, немеси эл аралык рейтингтердеги бул бизнес, doing business, бизнес немеси боюнча адам укуктун өкүм зарлыгы боюнча болсун аябай аркада. Жада калса биз ойлойбуз, булар эми диндик немеде болгондон кийин аябай неме болуш керек, эми уурлуктан, немеден, же болбосо бир коррупциядан узак болсо керек деп. Коррупциянын рейтингинде эң аякка өлкөлөр 150-чү бир 154 150 ошондойдо турган өлкө болуп атат да. Эми демекки ишеним менен гана уурлук же болбосо коррупция токтоп калбайт экен. Бул рейтингдер көрсөтүп атат. Бул дагы бир жагынан алсыз акыбал болуп атат да, бир жерде топтолуп аябай эле күчтүү бир борборлоштурган системасы. Азыр мисалы коомчулукта карапайым адамдар арасында кимдин ресурсу согушууга күчтүү деген маселени талкуулап атышпайбы? Ирандын согуштук аскерий согуштук потенциалы күчтүүбү же АКШ Израилдикиби дегенчи? Эми аскердик неме боюнча статистикаларды дагы караганыбызда ушуну айтып атат. Күчтүү стратегиялык курал жарактар боюнча албетте Израилдики кичинекей, бир эле Американыкын кошкондо эмес, Израиль өзүнүкү деле стратегиялык ошол эле тик учактар болсун, же болбосо тиги дрондор болсун, же болбосо баллистикалык ракеталар болсун. Анан эми ядерный оружие немес да, Израильчи ачыкталбаган ядердик оружиянын 60 боеголовка
бар дейт да. Иранда азыр андай ага жете элек. Ошонун жаңжалдардан бирisi ошол болот да, уранды баягындай байытып ошол немеге жетпесин, атомдук бомбага айландырууга жетпесин депчи. Ошол жагынан алып караганда Израиль менен неме болгон деле. Бирок элинин саны, аскерлеринин саны жана жалпы системасынын аскердик бир коргонуу жана бир чабуул кылуу стратегия тактикасына байланган үчүн Ирандын адамдык ресурстары боюнча аябай чоң. Анан булардын бүгүнгө чейин Иран тышкы саясатында негизги ислам жумуриятı курулганда эле неме болгон эле да, революциянын баалуулуктарын жайылтуу негизги багыты болчу. Бул дегендик Ирандын кызыкчылыктарын шиизмдин негизинде жайылтуу негизги багыты болчу дагы. Ошол негизде шииттердин болгон бүт жеринде, Иракта, Сирияда, Ливанда, Йеменде булар аябай өкүмзар болгон. Анан прокси деп баягында колдонгон күчтөрү ошол жакта аябай неме болчу да. Хизбулла, ошол Хашти Шаби, же болсо Фатими, Энсари деген группалары ошол чөлкөмдө бар болчу. Алар бутап келди, бирок дагы эле алар толук жок боло элек да. Ошол жагынан алып караганда адамдык ресурстары жана ар тараптан курчап турган бир мүмкүнчүлүктөр боюнча аз эмес. Сиз айткандай, bundan ким көп чыдайт дегенде, эми Иран канчалык көп болсо деле адамы, бирок азыркы оружие, технология неме болуп атат да. Ал жагынан алып караганда биз эми азыр AI-дын искусственный интеллект негизинде Иран ушундай талкалап койду, Иран жок кылды, Иран ушундай деп эми баягындай болуусун каалаган wishful thinking деп коет эмеспи? Болуусун каалаган нерселерди атайын анимациялар менен чыгарып атышат, бирок андай эмес да. Азыр мындай реалийлерди алып караганда аба коргонуу системасын толугу менен талкалап таштады. Эми дээрлик деп коелу көпчүлүгүн. Баллистикалык ракеталары азайып калды дейт. 10 күндүн ичинде статистиканы караганда биринчи күнү атып баштаган ракеталардын саны менен 10-чу күнү атып баштаган ракеталардын саны аябай азайды, 10 эсе азайды дейт. Себеби канчалык көп неме эрте түгөтүп алса, ошончолук аз чыдайт. Ал эми узунураак болуп, азырактан атып коюп туруп деген неме келди. Өлчөмдү. Бардык жагынан өлчөмдү. Ошол жагынан алып караганда, эми бир жагынан санкциялар бар, бир жагынан чоң дүйнөлүк держава ага жардам берем деген өлкөлөрдө тийбе деп карап турат, абадан, жерден, карадан, суудан дегендейчи. Ошол жагынан карап караганда, бүгүнгө чейин топтогон чөнтөгүндө, куржунунда канчалык мүмкүнчүлүгү болсо деле, бул абалда бул бир күнгө Иранга кыйын болот. Кыйын болот, төгөнө турган абалда. Алар өздөрү чыгарып, өздөрү бүгүнгө чейин топтогон жана дүйнөдөгү көп ошол жакынкы чыгыштын бүтүн тегерегиндеги базаларын да эске алып караганда аябай чоң ресурстарга ээ да. Ошон үчүн эми эң башта Иран халкыны бул коголаңдан тез арада чыгып кетишине тилешибиз керек. Анан ушул конфликт Борбор Азиядагы коопсуздукка кандай таасир этиши мүмкүн да? Мисалы, аймактагы мындай радикалдашуу же геосаясий бир кысымга кабылышы мүмкүнбү? Эми геосаясий кысымга биздикилердин жакынкы чыгышта болуп аткан окуяларды байкап турушат. Анан Орта Азиядагы өлкөлөр аябай аяр, итият бир неме кылып атканы белгилүү, позицияда карап, эмне кылабыз, кандай кылабыз деп. Анан көбүнчө бизде эми биздин өнөктөш болгон өлкөлөр, ошол эле Россия, ошол эле кээ бир Шанхай аркылуу Кытайдардын дагы билдирүүсү, позициясы дагы бизге бир неме да, илөө итият да. Ошол негизде алып караганда өтө итият, аяр кадам таштап атканыбыз белгилүү. Ошол негизде алып караганда биз Трампка окшогондагы неме турганда Дон Кихотко окшоп, ой, антип атабыз, мынтип атабыз дегенден дешибиз кыйын. Бул реалиялерди кабыл алышыбыз керек. Бирок бизге кыйыр жолдон албетте таасир болушу мүмкүн. Коопсуздук боюнча биз элибиз негизинен мындай ушундай билдирүүлөр жасап калганда ушунчалык эмоция менен каралып турган учурда, эми согуш болгондо андай карапайым элдер өлүп атат, көптөгөн жабыркалып атат, мамлекеттин бүтүн инфраструктурасы жок болуп атат, көптөгөн немелер жабыркап атат дегенде, ошол негизге карап калганда адамдык көз менен караганда мындан сүйүнүш мүмкүн эмес, толугу менен жүрөк ыйлай турган акыбалда. Ошол жүрөк ыйлай турган сезимтал акыбал менен элдер карайт дагы буну диндик негизде эле чындыктарды айтканда туура эмес түшүнүп
Эми бул факттарды айтып атабыз. Ушунча оружиясы күчүү тиги деген. Ошол караганда Иранга кастай же болсо Иранга достой бир жакты колдоп аткандай неме кылат да. Биз азыр данныйларды, даталарды бир жерге коюп туруп, ошонун үстүнөн билген нерсебиз менен анализ кылып атабыз дегендей да, колдон келишчи. Ошол негизде алып караганда кооптулугу бар. Диндик көзмө караш менен карап алып туруп, биз бул жерде сезимдер менен тарап болуп алып, анан ошонун негизинде буну диндин айынан болуп атат, мусулман болгон үчүн болуп атат. Анан ошонун негизинде бул биз дагы ошол мусулман болгон үчүн бул дагы биздин немебизде деген тарыз менен аябай сезим түрүндө тарап болуп алып, анын негизинде радикалдашуу бир эпкинине ачык болуп калышы мүмкүн да. Ошол жагы бар. Узун мөөнөттө мен өтө этият кылып айтканга аракет кылып атам. Эртең бүрсү күнү алардын мындай дагы баягы кургактан деп атпайбыз, кургактан болбой эле койсун. Кургактан болуп кетсе, анда Ирандын иши аябай эле бир неме болот. Этникалык жана ошол ал ички миграцияга дагы жол ачышы мүмкүн да, туура. Ички миграция, анан булардын сыртта дагы эле канчалык таркаганда деле алардын бөлүнүп алып туруп, ар жерде өзүнчө ишеним негизинде ортого койгон ресурстары боло берет. Ресурстар аркылуу пропагандасы боло берет. Пропаганда аркылуу аны мусулмандардын сезимине ойногон бир акыбал ортого чыга берет да, натыйжада радикалдашууга, диндик түшүнүктө бир парасат менен кароодон узакташып кетүүгө алып барып коюшу мүмкүн да. Кыргызстан боюнча азыр сурайм, бирок ошол эле учурда азыр эгер мен туура эмес айтсам оңдоп коерсуз. Мен мындай маалымат окудум да, Казакстан жанагы Авраам келишимдерине кошулуп алып, Израиль менен АКШны колдоп жатат деген маалыматтар чыгып кетти да. Анан бул кадам Казакстандын жана дегеле Борбор Азияда келечекте мындай геосаясий абалына кандай таасир этиши мүмкүн? Эгер согуш узакка созулса, анда кандай болот? Эми бул жерде Трамптын өкүм зарды кыстоосу менен көп нерсе болуп кетип аткандай да. Трамптын бирок ушундай маалымат чыккан окусаңыз керек, э? Ооба, барды, Америкага барышты, Абрахам келишимине кол коюшту дегендей. Анан бунун негизинде Газада тынчтык процессин жүргүзүү үчүн өзүнүн аскердик күчтөрүнөн дагы жөнөтүүгө макул экенин билдирди дегендейчи. Бул дегендик эми буга Түркия дагы кол койду. Буга араб өлкөлөрүнөн дагы, эми Сауд Арабия деле коюлушу күтүлүп аткан эле, ал эң төбөл араб өлкөлөрүнүн төбөлү болуп, бүгүнгө чейин Израилдин эң баягындай узагында каршысында болуп көрүнгөн үчүн этияттан да окшойт. Бирок Эмират жана ошол айланадагы жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдөн кол койду. Эми кол эшигинде турат дегендик да. Буну негизде алып караганда бул жерде ал немеге Азербайжан катышты, ал өлкөгө Өзбекстан катышты. Албетте жакынкы чыгышта болуп аткан жана Газа окшоп жакында эле аябай чоң адамдык чоң жоготуу, 70 000 адам дүйнөнүн көзүнүн алдында жок кылмады. Ошондой ачуу окуядан кийин бул жерге бир тынчтык орнотуубуз керек деген лозунг менен чыккан немеге бир тараптан керектүүдүр деген ой жана саясат болгон болушу мүмкүн. Экинчиден, дүйнөлүк саясаттын алака байланыштардын чындыгын алып караганда кызыкчылыктары ошого баягында Америкага окшогон өлкө менен душман болбой, же болбосо тарамы белгиле деген биз менен ичинде айласыздыктан деп кароого болобу анда? Эми кээ бир ичинде айласыздык менен болгондору сөзсүз бар деп ойлойбуз. Бир жагынан, экинчи жактан айласыздык болбосо дагы өзгөчө шайлоолор өтө маанилүү болгон өлкөлөрдө буну өтө этияттап атышат да. Себеби калкы мусулман болуп, анан эртең бүрсү күнү шайлоо болот деген өлкөлөр өтө этияттап, мисалы ошол эле Түркия өлкөсү деле этияттап. Президенттик шайлоолор деп атасыз. Жок, кийинки алдыда баары шайлоолор болуп турат. Ошондо элдин маанайы буга таасир берет. Анан кызыкчылыгын реалдуу алып караганда мондай болгону менен эртең эл башкача түшүнүп, мондай таасир бериши мүмкүн, мондай жооп бериши мүмкүн деген этияттануулар бар. Ар түрдүү эсебин кылышат да саясатчылар кадам таштап атканда. Ошондой эсептердин негизинде этияттангандар, көмүскө туткандар болду, бирок ортого чыкты. Көпчүлүгү мусулман өлкөлөр болуп атат. Бунун таасири эмне болушу? Бунун таасири эми бул жакынкы ал
ал келишимдин негизинде эмне иштелет? Ошого да байланыштуу. Газада эртең дагы эле тынчтык келишими болду деп туруп, дагы эле өлүм житим боло берсе, кол салуулар боло берсе, зордук зомбулук боло берсе, анда бул өзү иштебей калат. Экинчиден, эгер иштеп болгон болду, мындан кийин ошол жердегилердин ыйдын азайышына, ошол жердеги жашоосунун сапатын жогорулашына, ошол жерде инфраструктуранын кайрадан түзөлүшүнө, ошол жерде кайрадан ошого окшогон бир жанжалдардын чыкпашына бир себеп боло турган иштер болуп, ушундай кадамдар ташталса, анда көп зыян көрбөйт кол койгон өлкөлөр, мындай кайра позитивдүү деле чыгып кетиши мүмкүн. А бирок биздин өлкө, биздин региондо андан көп зыян көрөт деп ойлобойм. А бирок өзгөчө бул маселени өтө эмоционалдуу караган, өзгөчө калкы эмоционалдуу караган өлкөлөрдө албетте бир немеси болот. А мисалы Кыргызстан сыяктуу бир чакан мамлекеттер ушундай чоң державалардын кагылышында кандай стратегия карманышы керек, же болбосо тышкы саясатты кандай жүргүзүш керек деп ойлойсуз? Эми ушул жерде биздин акыркы учурда жүргүзүп аткан тышкы саясат оңдуу болуп атат деп ойлойм да. Бир элдер күткөндөн дагы усталык менен жүрүп атканы бир чоң тарапты неме кылып албай. Мисалы биздин президентибиз же болбосо тышкы саясатты жүргүзгөн негизги акторлор эмне бүгүнгө чейин ООНдун жыйналышына баргандан деле Россиядан этияттап неме кылышчу лидерлерчи. Байма-бай жылда ООНдун жылдык саммитине президентибиз барып катышып атат. Ушул трибунадан өзүнүн позициясын айтып атат. Же болбосо активдүү чыгыш, батыш бүт өлкөлөр менен каттам жүрүп атат дегендейчи. Бул жагынан алып караганда усталык менен жүрүп атат. Негизги бизге окшогон кичинекей өлкөлөр эми дүйнөлүк системада чоң неме кылып жүрбөгөндөн кийин ошол агымдардын ичинде менин кызыкчылыгым, өлкөнүн кызыкчылыгы каяк дегенди билип, бул эң жөнөкөй сөзүм өткөндө элим дагы ырааттуу, дагы эркин, дагы эгемен, дагы чыгармачыл, дагы мындан кийинки потенциалын көрсөтө ала турган болуп каерде жашай алат, же кандай баалуулуктар менен жашай алат, кандай багытта, кимдер менен дос болгондо жашай алат дегенди жакшы тандап алып, ошого карап кеткени, анан өзгөчө ушул Иран жаңжалы жана бүгүнкү күндөрдөгү жакынкы жылдардагы болгон жаңжалдар ушуну көрсөттү. Бизге окшогон өлкөлөр эли менен мамлекет жана элдин түшүнүгү жана каалоосу жана багыттары ушунчалык тогошсо, бул эң чоң күч экен да. Бизге окшогон өлкөлөр элибизге негизги багытыбызды туура түшүндүрүп, анан элибиздин аркасынан, ошол багыттын аркасынан ээрчей ала турган бир ишеним менен, мындай ушунчалык мотивация менен аркасында боло ала тургандай бир акыбалда болсо, эң чоң күч ошол экен. Эң чоң ошол күчкө карай багыт алыш керек деген ойдомун. Анан эгерде бул согуш токтобосо, мындай дүйнөнүн анын ичинде мына Европанын ортосунда бир бөлүнүү болушу мүмкүнбү? Мисалы, ошол эле учурда азыр АКШны колдоо же колдобоо маселесинде Европа өлкөлөрүнүн мындай пикирлери дагы бирдей болбой атпайбы? Ошол эле Германияны атай турган болсокчу, анан ушул жагдайды кандай сиз баалап атасыз? Мисалы, бул кандай таасир этиши мүмкүн? Эми кызык, Европа дегенде бир бүтүн эмес, анан барган сайын Европада миграциянын, ушуга окшогон жаңжалдардын негизинде оңчулдар көбүрөөк ута баштады да саясаттачы. Анан кээ бир солчул партиялар, солчул көз караштагы мындай борбордоштургон немени экономиканы, же болбосо коммунизм, социализмге жакыныраак бир түшүнүктөгү саясат жүргүзүп келген жерде, ошондой саясий акторлор уткан жерде буга каршы болуп атат. Тегиз эле Иран окуясында мындай карасаң өтө кызыктуу нерсе, бир аябай диний эмоция менен каршы чыккан бар, анан эң көп андан да өтүп идеологиялык эмоция менен. Бул солчулдар, эски коммунисттер, социалисттер, ошол жакынкы чыгышта ар түрдүү коммунисттик кичинекей партиялардын же болбосо агымдардын эмесинде болуп жүргөн, динден узак болгондор дагы аябай неме да бул жерде тарап, Иранды колдогон бир тарапта, же болбосо ошондой
Бул негизде алып караганда Европа өтө чоң бөлүнүүгө барбайт. Себеби негизги тактикалык нерселеринде бөлүнүшү болушу мүмкүн, же болбосо бир кээ бир тандоолору болушу мүмкүн өлкөнүн кызыкчылыктарынын негизинде. А бирок негизги өзөктүк кызыкчылыктарында өтө узак эмес да. Бул эми Европаны Европа кылган, батышты батыш кылган, же болбосо Американы Америка кылган ошол өзөк. Андан болсо өздөрүнө жат өздөрүнүн кызыкчылыгына дал келбейт ал. Андан эгерде бул конфликт мисалы аймактык деңгээлде эле калышы мүмкүнбү же глобалдык державалардын чоң бир түз тирешине алып келиши мүмкүнбү? Айрым эксперттер жаза баштады, бул баягы 3-чү дүйнөлүк согуштун башталышы ушундай башталат деп. Эми тирештер экономикалык тиреш же болбосо геополитикалык белгилүү кызыкчылыктарды софт бир кызуу согуш менен эмес, кыйры түрдөгү талаштар менен, кызыкчылыктарды өзүнө тартуу менен, тараптарды өзүнө тартуу менен бул боло берет. Бул жаңжал же болбосо эгер буну бир жаңжал дей турган болсок, курал колдонгон, кан төгүлгөн немеге мындай чоң державаларында катышкан бир немесине барбайт деген ойдомун. Себеби акыркы учурдагы этияттануу да ошону көрсөтөт. Жада калса Иран деле ушундай акыбалына карабастан ошондой жаңжалга өтүп кетишинен этияттап аткан чүрүн көрөсүз. Мисалы Азербайжанга ракета түштү. Чочулоо бар экен да. Чочулоо бар. Азербайжанга ракета түштү. Анда кайра Пезешкиян президент, Иран президенти кечирим сурады мисалы. Ички реакцияга карабай, ага аябай кой эмнеге кечирим сурап атасың дегенине карабай, эмне кылды? Кечирим сурады. Түркия менен сүйлөштү. Баймабай бир немеси болуп турат. Ал буну ушуну көрсөтөт. Эгерде мына мен аркаңан мына ошол жерде бир Американын базасы турат, же Израиль менен тыгыз байланыштасың. Ошон үчүн мен ошол жерде дагы ракетанын атын уланта берем дей турган болсо, алар да жообун көрсөтөт. Ал жообун көрсөткөндө ошону менен регионалдык чоң жаңжалдарга айланып кетиши мүмкүн. Регионалдык ошондой айланып кетүүдөн дагы этияттап атат да. Эң жабыркап аткан Иран дагы мындан этияттап аткандан кийин дээрлик орток адамзаттын акыл эси бул этияттанууда дагы тутанат го, ошого карманып чоң күчтөр дагы буга барбайт деген мындай буга чейинки данныйлардан ошого ишенип турабыз. Мисалы орус саясатчысы Жириновский ушундай мындай кандай десек бир көз ачыктык кылып калган экен да, ошол согуштун мындай болоорун алдын ала бир 10-15 жыл мурун эле айтып койгон экен да. Анан эми азыр согуштун абалы боюнча эксперттердин пикирлери деле бир кылка эмес да. Сиз кандай божомол бере аласыз? Бул согуш канча убакытка созулушу мүмкүн же аягы кандай жыйынтык менен чыгышы ыктымал? Эми тиги согуш ачкандардын талабын карасак, белгилүү талаптар болду да. Бул эмне болду? Бир уранды байытуучу, бул аягы барып туруп атомдук бомбага айлана турган, курал жаракка айлана турган неге барбай тургандай уранды байытуучу иш аракетинен баш тартасың. Экинчиси прокси деп жана колдонуп аткан күчтөрүңү ошол Ливан, Американын талабы болот. Американын, Израилдин талабы, ошол жактан баш тартасың, ошол күчтөрдү бошотосуң, жок кыласың, алар менен байланышыңды үзөсүң. Үчүнчүсү ошол жерде баллистикалык ракеталарыңы мындай санын азайтасың, же болбосо аны колдонбойсуң. Мындан кийин Американын чоң компанияларына ошол жакта иштөө мүмкүнчүлүгү бересиң депчи. Булардын кээ бирлери неме эмес. Мисалы Американын ал жакта иштешине макул деши мүмкүн. Ал эми өзүнө деле пайда. Бир инвестиция келип атса дегендей. Анан тиге деле кандайдыр бир итак эле Иракта, Сирияда, Ливанда Хизболла тиги башка прокси күчтөрү ал буталып аябай эле жок кылынды, аябай алсызданды. Андан деле бир сөздө неме болуп коюшу мүмкүн. А бирок ураниумдан аны деле макул деп белгилүү немеге барыш. Бирок эми баллистикалык немесе эми бул дегенде сен территорияң айланасына гана ок чыгарбай турган, эми биз кандай кааласак каалаган учурда келип сен башыңа уруп кете бере тургандай абалда ал дегенге баш ийбейт да. Бул дегенде бул өтө эле сени биз каалагандай биздин канатыбыздын алдындагы биздин куклабызга айлан дегенге чейинки бир немелери бар да. Кээ бир немелерин кабыл алып, кээ бирлерин кабыл ала албай атышат. Ошол негизде алып караганда азыр Израиль өтө неме ушул кызуу кандуулук менен, ушул башталган нерсе менен
Нетаньяхунун да жеке бир амбициясы да кошулуп, өзүнүн Израилдин ичинде дагы буга көптөгөн сот иштери ачылып, коррупция боюнча, башка нерселер боюнча сот иштери ачылып, буну эгер тынчтык болуп турганда бул балким камала турган лидери да. Азыр согуштун уланып туруусу бир тараптан өлкөнүн баягы 7 октябрдан кийинки кол салууга жооп иретинде уланып аткандай болуп атат. Бирок бир жагынан анын кызыкчылыгына да уланып атат, жеке кызыкчылыгына дагычы. Бул узун мөөнөттө өзүнүн Израилдин коопсуз абалда жашаш үчүн Иран деген өлкөнүн алсыз болуп жанагы талаптардын ичинде калышы анын кызыкчылыгындай көрүнүп атат. Ошого кыстап карадан дагы керек болсо, кургактан дагы аскер менен кирип, бөлүп жарып, жанагы теория менен дин менен журулушкан немеси бар эмеспи? Ошол системасын керек болсо жок кылууга кириптер болуп атат да. Эменики Американыкы бир аз немерек, эми макул болуп, агрессияга барбай, кээ бир шарттарды кабыл алып иштеше берсе болот. Карадан, кургактан немеге кирбейли дегендейчи. Эми ушул талаптардын негизинде алып караганда 2-3 бир альтернатива бар болчу да. Бириси макул мына немедей болуп, Венесуэладай болуп, бир лидер, бирок ал талаптарга белгилүү деңгээлде макул деп, өлкөнүн биримдигин, бөлүнбөстүгүн сактап калып, системасын да сактап калып, бирок диалог менен иштеше бере турган бир альтернатива. Экинчиси жок, биз ушундай лидерибизди өлтүрүп, көптөгөн генералдарыбызды өлтүрүп, өлкөбүзгө ушундай жок кыла турган далалат менен кол салдыңар, биз жоопко жок, аягына чейин дегендей нерсе. Бул эң радикал, же болбосо эмесин шайлап, бир лидер шайлап, аны менен күрөшүүгө бел байлуу. Үчүнчүсү, эми айласыз кургактан келип туруп, ал жер талкаланып, Иран ички бөлүнүп жарылуу же граждандык согушка айланып кетти эмелер барлар. Эми азыр ушуну көрсөтөт, акыркы лидердин шайланышы менен Муштеба Хаменей, бул Хаменейдин уулу, өзү бүгүнгө чейин мамлекеттик кызматта болуптур, бирок Иран-Ирак согушунда дагы 17-18 жашында дагы ошого катышып, ошондон бери келген көмүскө лидерлиги бар экен. Акыркы атасы жашы улуулап кеткенден кийин дээрлик анын кээ бир сөзүн, буйруктарын, иштерин ошо баласы аркылуу дагы көп жеткизчү экен. Ушундай көпүрө ролун аткарып, ошонун негизинде бүт күч структураларында аябай таасири бар. Жана негизги эле саясий лидерлердин аркасында дагы бир таасири бар деген эмеси бар да. Бул негизде алып караганда азыр эме экинчи бир немени тандагандай көрүнүп атат да. Биз өчүбүздү алабыз, аягына чейин турабыз. Биз керек болсо бир эле мындай орто заар эмес, биз тишке тиш, канга кан деген бир немедеги немени шайладык. Фамилиясын керек болсо Хаменейдин атын өзгөртпөй, уланып кете турган Хаменейдин үй бүлөсүнөн шайладык деп, мындай өздөрү шах монархияга каршы чыгып революция кылса дагы, келип кайра монархияга окшогон атадан балага өткөн нерсени дагы тандап улана турган болуп атат да. Бул негизде алып караганда мен ойлойм, Иран баары бир аябай жанагы айткан тарых өткөргөн, баштан өткөргөн тажрыйбалардын негизинде саясаты билинбеген прагматисттик жагы да аябай бар да. Соодалашуун аягына чейин кылып, бирок кайсыл жерден неме кылууну дагы бүгүнгү чейин өлчөмүн кайерден кайтып, кайерге чейин кыстай турганын, жипти үзбөй кайерге чейин кыстай ала турганын эң жакшы билген өлкөлөрдөн деп дипломатиялык чөйрөдө таанылат экен да. Ал дагы азыр ошону кылып аткандай, бирок көмүскө дагы баары бир эми өлкөнүн бөлүнүп жарылып кетишиби, канчалык душман зыянга учураса дагы, мен андан көп зыянга учурап атсам, бул өлкөнүн ошондой акыбалга түшүп калышы, же болсо өзүнүн өлкөлүк акыбалын, бүтүндүгүн коргоп бир күч топтоо деген немеде азыр баары бир акырындап элинин немеси үчүн, эмне деп коелу, маанайы үчүн, дүйнөдөгү өзүнүн позициясы жана уят болбош үчүн деп коелу, жөнөкөй тил менен айтканда, ушундай уят болбогондой өзүнүн абийирин коргоо менен бирдикте кээ бир уступкаларга да барып бир жол алат го деген түшүнүк. Себеби башка жол Иран үчүн өтө кыйын жол, эли үчүн өтө кыйын жол. Анан канчалык бул күчтүү консервативист түшүнүктөгү менен шайланды десе деле, согуш бүткөндөн кийин дагы ичара неме болот. Азыркы мисалы шайланышында деле
бир добуштан шайланган жок. Мисалы, шайланышынын онлайн болду деп айтышты. Онлайн ичинде кээ бирлери ачыктан билдирүү жасашты. Биз катышкан жокпуз, чакырылган жокпуз деп. Демекки сөзсүз колдой тургандар көбүрөөк чакырылды. Буну айткыбыз келген, Ирандын ичинде дагы саясий немелер, өз ара тирешүүлөр, ички власть талашуучу немелер бар да, тараптар бар да. Бул согуштун акыбалы менен эң чоң лидердин өлтүрүшүнөн кийинки эмоциялык бир биригүү бар азыр. Бирок кече эле июнда болгон, жонсо кече эле күздө болгон тополоңдо 30 миңдей адамды басылмаларын айтканда аябай натыйжада көп адам өлтүрүлгөнү, жок болгону белгилүү. Ошону бастырыш үчүнчү. Демекки калкы ушунчалык ичинде нааразы болгондор да көп. Бул экономикалык себептен, бул саясий себептерден, бул жалпы эле адамдык табигый жашоонун деңгээлинен, бул акыркы келген акыбалдан да. Ошол негизде алып караганда эми дүйнөлүк глобалдашкан технологиянын немеси менен дүйнө салыштырып карай алышат, нааразычылыктар аябай күчөп турган үчүн. Азыр баштарына аябай чоң катаал иш келип гана бир эмоционалдык бир биригүү болуп турат. Бирок эртең эле жайбаракат болуп токтосо, кайра ички немелер болушу мүмкүн. Эми Американын немеси, мен ойлойм, кээ бир адистер айтып атат, мен да ошого кошулам. Бул жайында болгон биринчи этап болчу, азыр экинчи этабын кылды. Бул алсыздандырып, белгилүү немесин кылды. Азыр кайра дүйнөлүк экономиканын дагы начарлап кетпеш үчүн bundan biraz toktойт, баш тартып турат. Себеби бүгүнгө чейин айланага алып келген аскердик учактары, айлана ошол Ирандын ортосунда кол сала турган бүтүн аскердик мүмкүнчүлүктөрү дагы өтө жыйып алган эмес, баарын алып келген эмес. Демекки бул белгилүү гана убакытка алып келген дегендейчи. Өзүнүн оозунан да чыкты. 4 жума 1 ай дегендейчи. Кече дагы нефт кымындап кеткенде биз токтотконго биз далалат кылып атабыз, токтойт жакында деп. Трамптын оозунан чыкканда неме түшө калбады, нефттин баасы дачы. Ошолордун негизин алып караганда азыр бир кайрадан токтойт деп атышат. Бирок бул акыркы токтомуз кайрадан белгилүү убакыттан кийин кайрадан кол салуу боло берип, негизги багыт Ирандын башын көтөртпөй, дайыма кармап белгилүү бир чекте, белгилүү бир немеде, эгер макул болуп өздөрү менен иштегенге чейин депчи. Ошондой бир далалаты бар деген бир эксперттик пикирлерди айтып атышат. Бул эми ачык айкын болуп турат. Ошон үчүн Ирандын акыбалы жакын учурда оңой эмес. Дүйнөгө деле бир неме. Ушундай сөз бар экен. Согушту мылтык менен баштайт, мылтык баштатат, бирок экономика токтотот депчи. Аз бунда деле экономика, дүйнөлүк экономика, дүйнөлүк экономикага берген таасирдин реакциясы токтотот окшойт да. Ошол инфляция, ошол нефттин кымбатташы, анын натыйжасында өлкөлөрдүн экономикасына таасири, буга болгон көз караштар келип туруп, эми болбой калды дегенге алып келет окшойт да. Чоң рахмат. Кыргызстанда мындай таасир байкалбашын каалай элеми? Ооба, таасири эми байкалбасын, тынчтык болсун, бизде дагы акыл эстүүлүк менен, парасаттуулук менен бул процесстерден жалпы адамзат, анан биз дагы биздин өлкө дагы өтүп кетишин каалайлы, тилейли буюрса.